Ош шаарына 2016 декабрь айында ошол учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда 30 дана Лияз үлгүсүндөгү автобус, 23 дана троллейбус алынып келинген. Бул автобустарды алуу үчүн тендер өткөрүлүп, тендерден орусиялык дал ушул Лиязды иштеп чыгарган компания утуп алган. Ал эми автобустардын келиши шаарда чоң майрамга айланып, 12 жылдык кепилдик менен берилген. Бирок андан бери 5 жылдан бир аз гана убакыт өткөнүнө карабай, 30 автобустун болгону 18 гана учурда калкты ташып жатат. Ал эми айрым эл өкүлдөрү бул долбоорду ишке ашырууда алешемдик кеткен деп эсептешет. Автобустар сапатсыз. Ошол биздин Лияз деген автобустарды сатып алганда кемчилик ким тараптан кетти, кемчилик болуп калган. Ал биринчи келгенде эле ошол двигатель жактан бир заводской брак чыккан. Татыбек мырза. Андан кийин бул солярка менен жүрөт, расходу да аябай көп болуп, водительдер да жалып кылып жүргөн. Мен ойлойм, ошол жердеги тендерди ким өткөздү, жана акцентканы ким койду, ким ошол жакшы сапаттуу деп алып келген жетекчилерди биз жоопко тартып аны төлөтүшүбүз керек бардыгын. Учурда бул автобустардын ондон ашууну оңдоп түзөөгө муктаж. Жеңил оңдоп түзөө үчүн 500-600 миң сом каражат керектелсе, оор түрүн оңдоого 1,5 миллион каражат жумшалат. Бул бузулган калкты ташуучу транспортту Ош шаардык автоунаа ишканасы улам оңдоп, жыртыгын жамап, кыйшыгын түзөп, калкты тейлөөгө даярдап жатыптыр. Эки автобус мындай жеңил ремонттор менен келип, тоого дейин, тоо деген ошолорго келип токтоп, биз аларды ремонттон, жеңил ремонттордон, текшерүү ремонттордон өткөзүп турабыз. Жеңил ремонт менен 2 автобусту даярдап чыгарууга биз азыр аракеттенип атабыз. Биз өзү негизинен быйылкы жылга койгон пландарыбыздын негизинде биз 4 бирдик автобусту Лияз үлгүсүндөгү. Алардын мына кыймылдаткычтары жараксыз болуп калгандыгына байланыштуу биз аларды толук капремонттон өткөзүп, аларды ремонттон чыгарууга бизге ушундай план. Ош шаарында 2014 жылдан 2016 жылга чейин вице-мэрлик кызматта олтуруп, ушул автобустардын келишиндеги долбоорду кураторлук кылып турган ошол учурдагы вице-мэр Ош шаардык ипотекалык ишканасынын учурдагы жетекчиси Маналы Абдырахманов долбоордун экономикалык, техникалык шарттары так көрсөтүлгөн эле дейт. Ал 2016 жылы июнь айында кызматтан кеткенин, эгер алгачкы долбоордогу шарттар толук аткарылганда, бул эң туура кабыл алынган чечим болмок эле деп жатат. Мен биринчи алардын жанагы акча каражат тартып келүү боюнча келишимдерди мен уюштургам. Тендерлик маселелерге мен келбей калдым. Мен ошол моментте кеттим да, как раз ошол маселе уюштурулуп, маселелер каралып аткан учурда. Ош шаардык мэриясы эмне кылыш керек, ошол муниципалдык автотранспорт мекемеси кандай иш алып барыш керек, жол кирелер кандай регулировка болуш керек эле. Ошол маселелердин баардыгы такталып көрсөтүлгөн болчу. Ошол техникалык, экономикалык негиздеменин шартында анан ушундай сатып алуу иштери ишке ашыш керек болгон. Андан кийин да өзүнүн шарттары бар болчу. Ошол шарттардын баары аткарылган учурда бул абдан туура кабыл алынган чечим болмок. Бул Лияз автобустары сапатсыз эле болбой, анан калса күйүүчү майды да көп талап кылат экен. Ал эми Ош шаардык мэриясы дал ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен жакында электробустарды сатып алууну жана калага 3-чү троллейбус сымын тартууну көздөп жатыптыр. Казакстанга көргөзбөдүм да. Ошондо электробус көргөм. Бул электробустар биринчиден келечектин иши, калайсыз ошого төз барыбыз. Экинчиден бул эконом, үчүнчүдөн экология. Линияны азыр биз ЭБР менен сүйлөшүп атабыз. Европанын өнүктүрүү банкы менен. Кечээ мен Лондондон, Казакстандан видео конференция сүйлөштүк. Кудай буйрса 2 жуманын ичинде азыр биз бюджет бекиткенден кийин ал жактан эксперттер келет. Анан ошол эсептеп чыгабыз. Канча акча кетет, сметасы канча, актуалдуулугу канча. Ошолордун бүт баарын азыр рабочий группа түзүп атабыз. Ошол рабочий группа түзүп туруп, ошол акты элекке чейин троллейбус лентин тартабыз. Кала бийлиги 2016 жылы Лияз автобустарына деп Европа өнүктүрүү банкынан алган 558 миллиондун бүгүнкү күнгө чейин 274 миллионун төлөгөн болсо, анын 135 миллион сомун 2021 жылы төлөгөн. Учурда шаардыктарды 200 киши автобус, 18 автобус, 26 троллейбус тейлеп келет. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.